Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин кезектеги коногубуз гинеколог эндокринолог Жазгүл Матраимова айым. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жазгүл айым, биз сизди чакыраардан мурун алгач бир сыйра анализ эдик, кимди чакырабыз деп. Чакырганыбыздын себеби да жөн эмес. Сизди көпчүлүк калың катмардан дагы жакшы гинекологдордун катарынан элдер өздөрү сунуштап айткандардын арасынан кирдиңиз. Демек сиздин бир өзүңүздүн бир жакшы ишмердүүлүгүңүз бар экен деп баа берип турган чакырып жатабыз. Эң эле биринчи алгачкы сурообуз бул энелерге байланыштуу болгондуктан мындай суроо болот да. Көпчүлүк энелер эмизип жатканда менин боюмда болбойт деп ойлошот. Эмизип жатып эле боюмда болуп калды деп ушундай сурашат да. Сиз ушуга кандай жооп бересиз? Эмизип жаткан эне боюнда болобу же болбойбу? Эмизип жаткан учурда боюнда болот. Анан көбү ойлойт экен, айызым келбесе, беременностьта болбойт деп ойлойт да. Айыздан алдын овуляция деген нерсе бар. Ошол келет. Овуляция болуп, анан айыз келет да. Ошондуктан овуляция келип туруп, айыз келе электе эле боюнда болуп калышат. Анан көп айымдар аны билбейт. 2 айында, 3 айында болуп, анан боюнда бар экенин дагы аябай кеч билишет. Кеч билгенде дагы ошол кезде дарыларды ичип, рентген жасап, тишин дарылап алган учурлар да болот. Ошонусу эң жаман деп ойлойм. Боюнда болуп калган билбеген жаман эмес. Ошо боюнда бар кездеги керек эмес нерселерди жасаган жаман да. Ошо боюнда болуп калышы мүмкүн эмизип аткан учурда деле. Ошондо проценттик катнашталганда канча процент боюнда болуп калышы мүмкүн? 70-80% боюнда болуп калышы мүмкүн. Ооба. Демек көпчүлүк боюнда эмизип жатканда болбойт деген бул уже эски стереотип деп салсак болот экен. Эски стереотип, ооба, миф. Пролактин деген гормон вырабатываться этет. Ошол кезде негизи овуляцияны эметиш керек да, кесип салыш керек пролактин. Азыркы кезде эми биз башкача поколениянын эли болуп атпайбызбы? Ал пролактин азыраак болуп атат. Анан ошого дагы эмизип аткан учурда сүтү аз аялдардын, курсагы жакшы тойбойт. Анан эгерде смесь кошулган болсо тамагына, анда боюнда бүтүүнүн шансы көбүрөөк болот. Көпчүлүк эле эмизген аялдардын жана жашта турмушка чыгып, балалуу болобуз, алдыда дагы шашпай 2-3 жыл балалуу болобуз деген энелердин ойлондурган суроосу бар. Бул сактануу каражаттары боюнча. Сактануу каражаттарынын бир канчасы бар. Ошонун сиз өзүңүздүн иш практикаңызда биздин кыргыз айымдар көбүнчө кайсыны менен колдонот? Анан сиз өзүңүз кайсыны сунуштайт элеңиз? Сактануу каражаттары аябай көп чынында. Биздин өлкөдө сактануу каражаттарынын аздыгынын себеби бул эми кымбатчылыгы, мындайча айтканда доступность да. Барьерный деп айтылат. Бул презервативдер кирет анын ичине. Бул метод аябай мага жаккан учуру бул инфекциядан да кордойт, кош бойлуктан да кордойт. Андан тышкары арзандыгы да жакшы да. Кээ бирки аялдарда аллергиясы болушу мүмкүн. Кээ бирки эркектер чувствительность сезгени азаят деп айтышат, ошондуктан колдоно албайт. Презервативден кийин спиральды айталам. Спираль бул жатын ичине салынат. Спиральдын да түрү бар. Кайсысын салайын сиз айтыңыз деп келишет, чынында эле. Баарынын функциясы бир, бул бойго бүтүрбөө. Ошондуктан сиздер кайсысын албасаңыздар деле, алтын болобу, күмүш болобу, медь болобу, анын баары функциясы бир. Болгону кээ биркилерде аллергиясы болот. Медьке же сереброго аллергиям бар дегендерге башкаларды тандаганга аракет кылабыз да. Андан тышкары гормональный спираль бар. Гормональный спиральды салайын, кымбат экен, жакшы экен деп ойлошот да. Бирок анын деле өзүнүн көрсөтмөсү болуш керек. Эгерде аял көп төрөгөн, маткасы бир аз чоң, анан кээ бирки оорулар болсо, аденомиоз, миома деген оорулар болгон учурда гана биз гормональный салайлы деп өзүбүз сунуштайбыз. Эгерде жаш аял болсо, эчтекеси оорубаса, маткасы жакшы болгон болсо, анда жөнөкөй спираль салып алганы туура. Демек, спиралдын дагы гормональный, анан жөнөкөй деп бөлүнөт экен, алтын күмүштөн сырткары дагы. Да. Биздин көпчүлүк айымдар аны жөнүндө билишпейт. Алар билгенде эле дароо сурашат. Арзаны кымбатпы, күмүшү алтынбы? Алтын десе, эмеде зергер буюмдарда эле
кайсынысы эмерээк болсо ошол кымбатыраак деп жакшы деп ойлошот э. Ошентип ойлошот. Ооба. Ошондо мисалы сиз айтып атпайсызбы, алтын, күмүш ошолордун айырмачылыктары кандайдыр бир таасир береби же бул кандай болот мисалы? Же баарын эле алтын сунуштайсызбы же күмүшүн сунуштайсызбы? Ооба, сиз айткандай эле алтын десе эле бир килтейген чоң алтын бир шакекти элестетишет. Бирок негизи аякта напыление эле болот. Жанагы ичиндеги темирге аллергия болбош үчүн ошентип напыление кылып коюшат. Анан ал деле көп алтындай кымбат эмес. Негизи ошо сереброго же медке аллергиясы болгондорго гана сунуштайбыз. Анан аллергиям жок эчтекеге дегендерге жөнөкөй спираль эле коебуз. Жакшынакай эле жүрүшөт. Баарынын мөөнөтү 5 жыл. Демек, гормоналдык спиралды сизди демек жатынын чоңоюп калган көптөргөн аялдарга сунуштайсыз э? Туура. Кайсы бир анализдерден кийин да турабы же кандай? Ооба, УЗИ жасайбыз. Анализдерди, гормондорду карайбыз. Аялдын болгон ооруларын карайбыз. Кан коюусу, сахарный диабет болсо, давлениясы бар болсо, андай аялдарга дагы ошолорго жараша анан гормон тандап беребиз да. Ошондуктан анын деле көрсөтмөлөрү бар, анан противопоказаниялары бар да. Бул аялга койсо болбойт деген учурлар болот. Мигрень менен ооруган аялдар бар. Аларга да болбойт. Ошондуктан ар бир аялга жеке көрсөтмөлөр менен анан коебуз да. Ушул спираль жөнүндө сөз болуп атып, ушуга байланыштуу дагы бир суроо пайда болду. Менин эле өзүмдүн эле тааныштарым баланы төрөп туруп эле, ошол төрөгөндөн кийин эле ошо роддомдон эле салдыртып алдым дегендер болот. Ошол канчалык туурабы, туура эмеспи? Эч кандай анализ тапшырбай туруп, төрөп туруп эле сразу дароо коюп койгон. Туура деп айта албайм. Эми төрөгөн, өзүңүз билесиз, эми төрөгөндөн кийин аябай кан келет. Кан келген учурда спираль жылып калышы мүмкүн, биринчиден. Экинчиден, төрөгөндөн кийин ар кандай воспалительный оорулар болушу мүмкүн, эндометрит деп коебуз. Эрозиясы бар болушу мүмкүн, воспаление, мозогу таза эмес болушу мүмкүн. Ошондуктан биз айтабыз, биринчи айызыңыз келсе, сонун болот деп. Биринчи айыз келгенге чейин аял биздин көзөмөлдө болуп, анализдерди тапшырып, тазаланып, анан спираль койсо, ошондо спираль жакшы турат. Оорутпайт, кан көп келбейт, воспаление чакырбайт, ошондо жакшы болот да. Эгерде дарыланып, обследование өтүп, анан койгон туура деп ойлойм. Сиз азыр ошо сактандыруу каражаттары боюнча экөөнү баса белгилеп айтып кетип атпайсызбы? Көпчүлүк аялдарда дагы ушундай суроо бар да, мисалы спираль деген бул инородный, орусча айтканда инородное тело деп коет. Инородное тело организмге түшкөндөн кийин демек аякта воспаление болот, эрозия башталат. Бул канчалык сиз баса белгилеп экөөнү сунуштап жатасыз, бирок коркунучтарын да айта кетсеңиз, ошо бизди көрүп жаткандар мүмкүн өздөрү анализдеп айтышар. Негизи медицинада абсолютно безопасный деген метод жок да. Ошондуктан биз ар бир аялга айтабыз, келиңиздер, сизди көрөлү, сиздин ден соолугуңузду көрөлү анан деп. Кээ бирки аялдарда бар да ушундай бир аз суук өтсө эле воспаление болуп маткасынан кыйналгандар бар. Ошолорго биз эметпейбиз, спираль койгула дебейбиз. Ошого келип обследование өтүп, анан болсо, сразу төрөгөндөн кийин воспаление, ооба, биринчи бир эмеси теориясы, спираль точно кантип действовать эткенин биз билбейбиз да. Бир теориясы воспаление. Өзү негизи ошентип ойлонуп табылган. Воспаление болгон учурда ошол матканын ичинде, жатындын ичинде слизь плотный болуп калат. Ошондуктан сперматозоид трубаларга өтө албай, кош бойлуулук болбойт. Ал биринчи теориясы. Экинчи теориясы, сперматозоидтер өтөт, эме болот, оплодотворение болот, яйцеклетка менен эметип, кийин имплантацияга түшкөндө уже маткага ал жабышпай калат стенкага. Муну абортивный эффект дейт. Ал дагы теория бар. Ошондуктан кээ бирки алымдар эмеде жана бизде ар кандай адамдар исламда болгон аялдар келет. Ошондой аборт кылган эмеси барбы эффекти депчи. Ошондой жазылган теориялары да бар. Аны биз ачыкча айтабыз. Бирок ал 100% ушундай деп айтылган жерде жок да. Эч кандай даже европейский, американский китептерди окусак, сайттарды, андай точно ушундай деген эмеси жок теориясы. Биз азыр Жазгүл айымдан кыргыз айымдар тууралуу көбүнчө сурап жатабыз. Мен салыштырып сураганымдын себеби, өзүм ушул убакка чейин орус гинеколог
кайрылчумун да. Анан ага айтсам эле сен төрөгөндөн тажаган жоксуңбу, давай буып салабыз деп айтты да. Жок төрө дейт да, бирок эми эгер төрөбөйм десең бууп эле салбайм деп, ошо бууп койгон боюнча дагы эмне деп айта аласыз? Кандай ал ыкманы сиз азыр айтпай жатасыз, бул бизге кандай же керек эмеспи? Ага жете элек. Биринчиси презерватив болду, барьерный, экинчиси бул таблетка, спираль болду. Эми үчүнчүсү бул медикаментозный, бул таблеткалар. Анан төртүнчүсү хирургический болот. Эмнеге дегенде, эмнеге төртүнчү турат? Бул ыкманы аз колдонобуз. Ошондуктан төртүнчү. Хирургиялык жөнүндө айтып кетсем, бул трубаларды бууп салмай. Трубаларды бууп салмай бул ар кандай методдор менен болот. Кальпоскопия дегени бар. Ой, кальпоскопия, лапароскопия. Мондай тешикчелер менен кирип туруп эле бууп салат. Анан кичинекей разрез менен мини лапаротомия деп коет. Анан тешикче кылбай туруп эле жатынын ичине кирип, жана креслода жатып эметкендей эле ошентип бууп салса да болот. Негизи кесарево болгон аялдарды көбүнчө колдонот бул ыкымды. Эгерде самостоятельно өзүңүз төрөгөн болсоңуз, бул бир аз кыйыныраак да. Анын үчүн даярданыш керек, жатыш керек. Бирок бул учурда эч кандай зыяны жок аял үчүн. Труба буулган боюнча, труба бул өзү негизи проводник да, коридор. Буулган боюнча эле калат, гормондоруңуз өзүңүздө калат. Эч кандай оору, эчтекени чакырбайт. Эң негизгиси башка эч качан балалуу боло албайт бул аял. Бирок эко жолу менен боюнда бүтүрсө болот. Ошонусу бар. Анан кээ биркилер сурайт, байлап салсам кийин чечип койсом болобу деп чечтегенде. Жок, андай эмес. Байлап салгандан кийин аны чечип салыш мүмкүн эмес. Чечилбейт, андай суроону бергендердин арасында бир талкуудан байкап калдым. 3 эркек төрөгөн келин 3-үчүсүн төрөгөндөн кийин ошентип байлап салган экен да, бирок жолдошуна айтпаптыр. Анан жолдошу арадан 3-үчү баласын төрөгөндөн кийин 2 жыл өтөт, 3 жыл өтөт, 5 жыл өткөндөн кийин эми сен мага кыз төрөп бер, ханышадай татынакай бир кыз төрөп берсең, мен аябай бактылуу ата болот элем деп жолдошу кыялданган айтат, бирок ал ошол бууп салганын айтпаган экен да. Эми азыркы мыйзамда атасынын сөзсүз күйөөсүнүн макулдугу менен бул байланат экен, туурабы? Негизи биз булардан алдын аялдан эле биз эме алабыз да, согласие деп коебуз кагазыбызда. Бирок биз сурайбыз, күйөөңүз макулбу деп. Күйөөсү макул болбогон учурда деле закон боюнча биз байлаганга укугубуз бар. Анда мен адаш бир жерден мен негедир ушундай түшүндүм. Бул жерде күйөөсүнүн макулдугусуз азыр андай болбой калган. Сөз менен сурайбыз. Күйөөңүз макулбу деп. Ошондой эле. Жок, макул эмес, ал билбейт десе, биз аны сүйлөштүрүүгө көндүргөнгө аракет кылабыз. Бирок аялдын өзүнүн укугу бул. 18 жаштан өткөн болсо, аялдын өзүнүн укугу. Ушул сактануу каражаттарын сөз кылып жатып, эрозия жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Сиздин өзүңүздүн жеке баракчаңызды карап чыксам, эрозияны пережигать этип кыргызчагандай болот беле? Күйгүзгөнгө сиз каршы экенсиз, туурабы? Ооба. Ушул эрозияны күйгүздүрүү боюнча биздин эле эмес, жалпы эле гинекологдор эки ойго бөлүнүп кетет экен. Бирөө ооба күйгүзүш керек, ансыз болбойт дейт, экинчиси жок, күйгүзбеш керек дейт экен. Ошол жок, күйгүзбеш керек дегенде сиз өзүңүз сөзүңүз менен айтып бериңизчи, эмне үчүн күйгүздүрбөш керек? Негизи эрозия деген диагноз жок азыркы заманда. Эми биз жаңы поколениянын докторлору болуп калыптырбыз. Анан биз көбүнчө эмелерди, европейский сайттарды окуганга аракет кылабыз да. Негизи СНГ боюнча китептерди окуганда ал асман менен жердей. 6 жыл славянскийде сабакта берип жүрдүм. Анан биздин практикада колдонгон билимибиз менен теорияда берген билимибиз такыр башкача. Анан эрозияга келсек, эрозия деген диагноз жок биринчиден. Эктопия деп айтабыз. Ал жатын моюнчасынын бир границасы болот да. Анан жөнөкөй элге түшүндүргөндө көп айтып калам. Эки өлкө границасында деле көп согуш болбойбу? Ошентип эле ал жерде дагы эки клетка батышпайт бири-бири менен. Анан батышпаган учурда, бири-бирин жаман көрүп отурган учурда жана ага вирус папилломы человека деп коебуз. Бул аябай коркунучтуу вирус негизи. Ошол келгенде
келгенде гана рак болот да. Ал жок болгон учурда 0,1% пайызында вируссуз рак болот. Эгерде рак болбой турган болсо, вирус жок болсо, аны күйгүзүп эмне кыласыңар деп айтат да. Бул уже западный эме менен, билим менен. Кээ билим баракчаларында күйгүзгөнүңөрдө силер тескеринче зыян келтирип атасыңар аялдарга дейт. Күйгүзгөндө биз ошол баягы границаны ичине киргизип коебуз да. Анан ичинде бизге көзгө көрүнбөйт. Гинекологко келгенде шейкаңыз таптаза экен, сонун экен, сулуу экен деп айтышат. Ичинде эмне болуп атканын биз билбейбиз. Кандай согуш болуп атканын биз билбейбиз. Кольпоскопия жасайбызбы, УЗИ жасайбызбы, алар клеточный уровеньде болот да. Ал бизге көзгө көрүнбөйт. Ошондуктан күйгүзбөгүлө деп суранып атат. Азыр жалынып атат Запад. Биз цитология деген анализ алабыз. Билет болушуңуз керек, пап тест. Специальный ёршикке окшош щетка болот. Ошол именно границадан алыш керек анализ. Раковый клетки башталдыбы же башталбадыбы деген. Агерде ичине киргизип салса, биз кантип алабыз ал анализди? Ошондуктан эрозияны күйгүзгөн бул туура эмес деп эсептейм да мен. Сиз ошого ыктап жатсаңыз анда айтыңызчы, сиздин тажрыйбаңызда ушундай эрозияны сиз эрозия деген термин жок, бул эктопия деп атпайсызбы? Ошол макул эктопиядан толук айыккан сиздин пациенттериңиз болду беле? Оору болбосо айыкпайт. Бул эктопия деген норма деп айтып атабыз. Бизде түшүндүргөндө монтип айтат да, цвет кожи темный болсо, аны айыктырып эмне кыласыңар депчи. Агартып күйгүзүп койгонуңар менен ак болуп калбайт деп. Ал 25 жаштан өткөндөн кийин эч кандай вирус, воспаление болбосо, өзү ылдамынча кирип кетет өзүнүн ичине. Эмнеге бизде рак көп? Аябай эрте половая жизнь башталат, турмушка эрте чыгабыз, 19-18 жаштан баштап. Ал ичине киргенге жетишпей калат. Андан тышкары воспалениянын дарылабайбыз. Вирус папиллома человека тапшырбайбыз, инфекцияларга тапшырбайбыз. Ошондуктан ал күчөп кетет. Эктопия деген, ошол эле эктопия границада өзү араң турган клеткаларга биз еще и воспаление беребиз дагы. Ал былжырап, кызарып, аябай реактивный болуп калат да. Ошол пап тестибиз дисплазия деген диагноз чыгарбаса эле, бул дисплазия деген предрак деген. Ракка бир шаг калды деген да. Дисплазия деген диагноз чыгарбаса, биз күйгүзгөндүн кереги жок деп айтабыз да. Негизи бул медицина деген математика эмес да, 1+1 2 дегенчи. Ошондуктан бул жерде клиническое мышление деп художникке окшоп карайбыз, байкайбыз. Бул жерде точно болот, бул аял мага келди, эми 10 жылдан келбей коет дей турган болсок, анда да. Анда уже башка ыкмаларды колдонууга аракет кылабыз. Ошондуктан ар бир доктордун өзүнүн чечими бар да. Бирок бизде протокол деген нерсе бар. Протокол бул бир сызык. Ошондон көп чыкпаганга аракет кылабыз. Протокол боюнча биз цитология алышыбыз керек, пап тест. Анан эгерде керек болсо ВПЧ алабыз, керек болсо инфекция алабыз. Эмнеге керек болсо, бул анализдер аябай кымбат. Биздин өлкөбүз азырынча полностью обеспечивать этпейт элди, бирок цитология бекер деп эсептелинет поликлиникаларда. Бекер болбосо дагы 200-300 сомдун тегереги болот, көп кымбат эмес. Онкологический 600 бул жидкостнаясы болушу мүмкүн. Сухой бар, анан жидкостнаясы бар. Ошол ВПЧ деген анализ 2600 тегереги. Бул 21 типке. Анан ар бир аялдын гинекологко келип, гинекологдон акысыны частный табыз да биз. Анализдерди баарыны бир келгенде 10 000 тыштап кеткенге мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан биз пошагово кылабыз да муну. Көзүбүз менен жакпадыбы, значит цитология алып көрөбүз. Эгерде аялдын мүмкүнчүлүгү бар болсо, 6 айдан кийин келет. Эгерде мүмкүнчүлүгү бар болгон учурда гана папиллома человекага тапшырат. Ошол акча каражат жагы бир аз кыйын болот да иштеген кезде. Ошол. Эми мындай жалпылап корутундулап айтканда, мисалы цехтануу каражаттарын бирин спираль салаардын алдында гинекологко барганда, эгерде ошол эрозия бар болсо, спираль салдырылбайт, туурабы? Салбай, биринчи алгач дарыланып туруп, анан салынат эмеспи? Эми мен сиздин сураганым,
сиздин тажрыйбаңызда ошентип бирөө келип спираль салдырайын десе, эрозиясы бар, ошо эктопия, сиз айткандай эктопиясы бар болуп дарылап туруп анан спираль салган күндөрүңүз болду? ооба. Ошондо сиз прижигать этпей туруп, Прижигать этпейбиз. башкача метод менен дарылагансыз. Башкача методубуз бул воспаленияны снимать этебиз. Этот выделение келип, ооруп, кызарып турган местосын эле лечение этип туруп, анан спираль салабыз. Ошол айымдарга спираль салгандан кийин бир аздан кийин мындай бир келип кайра ыңгайсыздык жаратып атат, бир нерсе болуп атат деген учур болгон жокпу? Эрозиябы? Эрозия оорутпайт. Эрозия канашы мүмкүн. Канаган учурда анда күйгүзөбүз. Эрозия тууралуу дагы бир суроом бар. Мен ошо 4-чү баламды төрөп жатканда роддомдо эсимде бар. Жайында саратанда төрөгөм, таң атпай. Ошо төрөп атканда жанында бир келин жатты. Кыз төрөдү. Кыз төрөп толгосуна алып атканда, бир палатада 2-3 госклиникада ушундай эмеспи? Акушерлер келип, "Ай, сен эрозияң укмуш турбайбы? Ана кантип ушинтип эме кайра төрөп атасың" деп. Ушундай эми адамдын кийимине карата да кээ бир ушундай акушерлер бар эмес, эми айтарым кээ бир акушерлер ушундай да, ушинтип карап туруп, анан деп монтип жийиркенип, мындай жанына көп жолобой жатышты да, мен байкашымчачы. Бул төрөгөндөн кийин баласын, кызын тияка коюп койгондон кийин. Анан улам келип, бир акушер келип карайт да, деп эле мынтип эле эменин аялдын жатын карап эле өздөрүнчө эле жийиркенип атышты да. Ушунчалык эрозияң укмуш экен деп. Ошол эми ошол эрозия менен баланы төрөп атат. Мындан ары ал кээ бир элер ойлойт, ошо эрозия төрөгөндөн кийин жок болуп кетет. Жок болуп кетеби же бул аял кайра ошол дарыланыш керекпи? Кандай болуш керек? Дарыланыш керек. Төрөт деген нерсе эч нерсени дарылабайт. Негизи кош бойлуулук жана төрөт бул аял үчүн аябай нагрузка, бирок эч кайсы ооруну дарылабайт да. Ого уккам мен деле. Төрөсөң кетип калат дегенчи, эрозия төрөгөндөн кийин кетип калбайт. Аны көрүнүш керек, 40 күн өткөндөн кийин көрүп, дарылап, аракет кылыш керек. Түшүнүктүү. Эми төрөттөн кийинки суроолорго кайрылалык. Мисалы аял киши төрөдү, 40 күн үйдө жат, баласын карап, аны бирөө карап чыгарды дегендей. Төрөгөндөн кийин аял өзүнүн ден соолугуна кам көрүү үчүн гинекологко канча убакыт сайын кайтылыш керек? Бул кантип төрөгөндөн зависит да. Эгерде өзү төрөгөн болсо, кесарево болот жана өзү төрөгөн деп айталы. Кесарево болгон учурда 1 жумадан кийин, чыккандан кийин УЗИге келип турат. Эгерде 40 күн ичинде эчтеке даттануулары жок болгон учурда 40 күн үйдө болсо болот. Көп угам үйдө жаттым, чыгарып коюшту, температура болдум, грипп болдум деп ойлодум, үйдө жаттым деп ойлошот. Негизи төрөттөн кийин 40 күн ичи мурдатан эле келген да, кыргыз элинде баарында эле ата энеси алып кетип, багып, карап, мурда даже темир кармач эмес экен да, аял кишичи. Анан шамда, кечинде ишке чыкпайт депчи. Ошончолук жакшы карашкан. Азыр болсо тенденция эми биз современныйбыз, кыйынбыз дегендер и летают, самолетто да учушат, анысы да бар. Бирок ошол 40 күн ичинде аябай жакшы караш керек да аялды. Бул жаңы төрөлгөн баладай эле аял. Демек кээ бирөө мактанып атпайбы, мен төрөгөндө 2 күндөн кийин базарга чыгып кеттим, демек бул таптакыр туура эмес. Туура эмес деп ойлойм. 40 күн ичи, 40 күн деп туура айтабыз. Анан даже медицинада деле китептерде 6 жума деп айтылат да. 40 күн деп биз кыргыздарда айтабыз. 6 жума ранний послеродовый период деп коебуз. Бул аябай опасный период. Эгерде температура боло турган болсо, это эндометрит. Мамакеев деген клиника бар Кыргызстанда, ошол жерде аябай биздин врачтар көргөн, айтат, колдойт. Аябай кыйын, тагдыры кыйын аялдар жатат. Бул температура болуп эндометрит болгондо, бул матканы алуу бир эле жолу болуп калат. Андан тышкары, маткадан деле тышкары көп оорулар бар. Бөйрөк оорусу козголот, жүрөк оорулар козголот. Депрессия жөнүндө айтпай эле коеюн. Аны биздин кыргыздар оору эмес деп эсептейт. К сожалению дейин. Вот. Ошондуктан 40 күн ичи, бул 1 ай эле го. Өзүңүздөрдү аяп турсаңыздар жакшы болот.
Демек көпчүлүк айымдар 40 күнгө жеткирбей эле мен 2 күндөн кийин базарга чыгып кеттим, 1 жумадан кийин самолет менен учуп жака кеттим деп мактанбастан өзүнүн ден соолугу үчүн 40 күн өзүн аябай жакшылап караш керек экенин дагы бир жолу биз айтып кетип жатабыз мына гинеколог айымдын сөзү менен. Биздин кийинки сурообуз мындай болот. Сактануу каражаттарына кайрылып келип, азыр бул ыкманы мен өзүмдүн апаман жакында уктум. Ал дагы баягы эме төрөт да, чимкириң чубалгычакта төрөй бересиңби, кичине эс алып төрө деген сөзчү. Анан бир күнү жөнөтүп калыптыр ссылка. Азыр деген подкожный имплант коюп калыптыр, колго эле салып коет экенсиң, боюңда болбойт экен дейт экен. Анан аябай кызыгып окуп баштадым. Окуп баштасам, бизге Кыргызстанда 2022-жылдын былтыр ноябрда ошону окутуп, гинекологдорго чакыртып берип баштаптыр. Өзүм дагы бир канча гинекологдордун оюн сурап атам. Сиздин оюңуз боюнча кандай, эмне дейсиз, бул сактануу каражатын биз Кыргызстанда колдоно бересизби, болобу же кандай деп ойлойсуз? Бул ыкма негизи бизге эми эле келди, бирок башка өлкөлөрдө бир 20 жылдан бери эле колдонуп келаткан ыкма. Мен статьяларды окудум. PubMed, Medscape деген западный статьялар болот. Бул доказательная медицина боюнча. Ошол сиздин сурооңуздан, сиздин эмеңизден көрүп калып, анан Жылдыз эжеге алып барып берейин, окусун деп ала келдим. Англис тилинде жазылган, бирок түшүнүктүү эле жазылган. 2013, анан 2017 жылкы эмелер экен, статьялар экен. Негизи мен айтып кеткендей эле медицинада 100%, 100% безопасный деген метод жок. Бирок башка методдорго караганда жаман эмес деген ссылка таптым, сайт. Побочный эффект болду, мындан улам рак болуп калды же аябай каттуу оору болду деген бир да статья жок экен. Бул деле биз үчүн деле кызык да, бул биз үчүн деле пайдалуу. Буларды окуп, кандай эмелери болгонун. Бул ыкманы колдонуудан алдын биз аялды текшерүүдөн өткөрөбүз. Молочная железа, эмчектерди УЗИ жасайбыз. Жатынды УЗИ жасайбыз. Эгерде аякта баары жакшы болсо, ата энесинде кан шекери жок болсо, давлениясы аялда жок болсо, тромбоз, инсульт, инфаркт дегендер болбосо, ошол учурда гана колдонууга аракет кылабыз да. Анан бир аз башым ооруйт, аябай айызым келгенде катуу ооруйт, мигрень болуп калам дегендерге жок, койбой эле коюңуз дейбиз. Бизге деле коюп, анан 2 күндөн кийин кайра тырмалап аны чыгарыш жакшы эмес да. Ошого ар бир аялдын өзүнүн колдонуу ыкмасы болот. Ар бир аялдын. Мага жаккан, мага келген нерсе сизге жакпай калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр биз 1 жылдан бери коюп атабыз аны. Койгондун арасынан эң эле тез учураганы бул месячный цикл бузулуп калды дегени. Бул ай сайын келе турган айызым ортолорунда да келип калып атат. Демек Кыргызстанга жакында келгенде карабастан уже көп эле айымдар кое баштаптыр, э? Аябай бул күчтүү реклама болду. Эмне дегенде булар Западтан, Россиядан көрүп жүргөн да. Инстаграм бар эмеспи? Мурдатан эле коюп жүргөн тренд болуп кетти. Ошондуктан сурагандар жаштар көп аябай. Бунун чоң плюсу эмизип аткан учурда дагы аялдарга койсо болот. Ошондуктан сүйүнүп коюшуп атат. Сүйүнүп коюшат. Ушул эле суроону кечээ ушундай өзүм баракчама бергенде, бул ыкманы илгертен бери колдонуп келген Америкада жашаган биздин кыргызстандык кыздар жазып калды. Эң эле жакын курбум ушуну койгондон кийин 100 килограммга семирип кетти деп. Сиз айтып атпайсызбы, ар бир аялдын организми өзүнчө, биз карайбыз, текшеребиз, жана молочная железа андай мындай деп атасыз. Эми ошол Америкада деле ошолорду текшербей туруп коюлганбы дейм да. Мисалы 100 килограммга семирип кетиш деген бул аябай оор нерсе да. Ооба. Гормональный нарушение болуп атат бул жерде. Негизи семирип кетүү бул аялдардын баарынын эле көйгөйү да. Спираль салсам семирип кетпеймби? Гормон ичсем семирип кетпеймби? Деп сурашат. Анан негизи семирип кетүү бул биздин жеген тамагыбыздан, анан аз кыймылдаганыбыздан эле да. Спиральдан да семирбейт. Аякта негизи логически ойлосоң деле спираль турса кантип аял семирип кетиши мүмкүн. Гормондорго келсек, ооба аппетитти бир аз күчтөндүрүшү мүмкүн. Метаболизмди эметет да, күчтөндүрөт да. Ошондуктан болушу мүмкүн, бирок аппетитти тыюу, туура тамактануу, спорт менен алектенүү бул аялдын өзүнүн колунан келген нерсе. Ошондой кылган учурда
вес алынбайт. Имплант вес берет деген бир да жерде жок, инструкцияда жок. Ошо гормон ичип семирип кеттим деп өзүбүздү эметебиз да, биз оправдание издейбиз да. Бирок негизи андай эч кандай исследование жок, доказательство жок бул методкачы. Бирок эгерде 1-2 килограмм кошуп, анан тамагымды да тыйып атам, спорт менен алектенип атам, тамак көп жебейм, нан жебейм десе, ошол учурда ишенип, анан алып салышыбыз мүмкүн. Анан бирок андай эме жок да, доказательство жок. Семирип кеттим деген. Сиз жана башында айтып кеткен сактануу каражатынын 4 ыкмасы бар дегенге, бул канчанчы ыкмага кирип калат? 3-чү гормональный. Гормональный, да? Гормональный бул имплант болуп атпайбы? Бунун жакшылыгы 3 жылга коебуз, коюп унутуп каласыз. Койдуңуз, анан 3 жылдан кийин аласыз. Эгерде мындай суроо болуп калса, же спираль, же подкожный имплант десе, сиз кайсыга көбүрөөк эме ушуну кой деп сунуштайт элеңиз? Мисалы, сизге пациент катары бардым дейли. Мен билбей жатам, спираль койсомбу, же сиз мени толук текшердиңиз, экөөнүндө тең эч кандай эме противопоказания жок болсо, сиз көбүрөөк кайсыны сынактайсыз? Башыңыз оорубаса, каныңызды көрөбүз. Каныңыз коюу болбосо, ошол бүт сиз айткан өткөрө турган бүт анализдердин жашы чыгып, эч кандай каршылык болбойт, бүт баары жакшы дегенде, анан сиз чечим чыгарасыз да, сунуштайсыз да. Ошондо сиз көбүрөөк кайсыга сунуш берет элеңиз? Баары бир анализдериңизди көргүм келип кетип атат. Имплант коймокмун. Имплант? Ооба. Эми кайра төрөттөн кийинки суроолорго, биз бул жакта бери сурап жаткан суроолорду көбүнчө аял кишилер гинекологко барасызбы? Сураганда, мисалы, көпчүлүк ким менен кеңешет? Абысындар менен кеңешет, жеңеси менен, эжеси менен, бир тууган эже сиңдилер менен, аяштар менен кеңешет. Анан ушундай арасында бир суроону дагы аларга да бере албай турган суроолор бар да. Ошол суроолордун бири бул бир канча төрөттөн кийин азыр аял кишинин жаатынын лабиопластика же болбосо азыр көпчүлүк негедир мен кыйын деген гинекологдордун баракчаларына кирсек эле бир аппаратты мактап ошону сунуштап башташты да. Лазерное сужение деп. Лазерное сужение же лабиопластика же пластика түрүндө ушундай эгер суроо жаралса, сиз ошондо кайсынысын туура деп көрөсүз? Конечно, пластика деп көрөм. Неге дегенде, лазерное сужение бул доказательная медицина эмес. Биз азыр жаштар доказательная медицина деп аябай эме ошого аракет кылып атабыз да. Көп эмелерден, публикациялардан окуганда лазер жөнүндө аябай аз информация. Анын көбү колдонбойт. Эгерде чынында эле лазерное сужение иштеген болгондо, эгерде анын зыяны жок болгондо, бүт дүйнө жүзү аны колдонмок. Бирок развитый өлкөлөрдө, Европада ал под запретом да. Бизде эми өлкөбүз третьего мира болуп калганы үчүн, анан бизге доступный болгон үчүн ошону колдонобуз. Андан тышкары бизде аялдар көп төрөйт эмеспи? Көп төрөйт, аралыгы кичинекей, анан кош бойлуу кезинде көтөрөт, балдарын көтөрөт, үйдө жумуштары жасайт. Ошого бизде органдар түшүү маселеси көп, аябай көп. Анан сийдигин кармабай калган учурларда аябай көп. Ошондуктан бизде буга потребность көп болуп атпайбы? Анан баарында эле результат болуп атпайбы? Значит, менде да болот деп барышат да, эми бул реклама деген ушундай иштейт. Жаман жагы бул ошол ткань, бул влагалищедеги ткань аябай нежный болот, жумшак болот. Ошону күйгүзүп салат лазер. Күйгүзгөндө эң жаман менин практикамда болгон учур бул бактериальный вагиноз деген учур болгон. Бул флорасыны кийин өзүнө өз калыбына келтирүү аябай кыйын. Кээ бирки аялдардыкы жеңил эле өтүп кетет, бирок баягы кишечный дисбактериоз деп коет го. Ал көбүрөөк учурда эме бизде болот. Аялдардыкы аябай кыйын учурлар болуп калат. Атрофический вагинит деп коет. Бул ошол слизистаянын бир слою күйүп калган үчүн увлажнение болбойт, өзүнүн бактериясы чыкпайт. Ошондо сухость болуп аябай кыйналган аялдар бар. Андан тышкары безопасность жөнүндө исследование жок. Биз айта элекпиз безопасный деп колдонбой тургула деп суранышып атат да. Бул деген
алсыным кылды жакшы эле экен деген исследование эмес, бул миллионный исследование. Булар 10 жыл, 20 жыл исследование өткөрүшөт. Биз безопасный деп айта элекпиз дейт. ФДА деген компания бар, организация. ООН дегендей эле да. ФДА бул именно акушер-гинекологдордун эмеси, организациясы. Ошолор кылбай турууга сураныч деп атат. Ошондуктан мен пластиканы айтмакмын, бирок пластиканын деле өзүнүн показаниясы болуш керек. Кээ бирки аялдар сезбей калдым, ошондуктан эле пластика кылайын деп айтышат. Негизи ал нерселерди спорт менен, башка таблеткалар, дарылар менен, воспалениянын дарылабы менен кетирсе да боло турган жерлер бар да. Ошо пластиканы мен только 3-чү, 4-чү стадияга жетип калган учурда гана сунуштайт элем. Бул деле оюнчук эмес. Стадиясы да бар. Түшүнүктүү. Сиз азыр айтып атпайсызбы, бул демек маркетингдин, рекламанын курмандыктары да болуп калат экен да, лазерсужение. Бизде мисалы как министерство саламаттык министрлиги кандайдыр бир мындай запретный койбойбу, муну колдонбогула болбойт деп. Ар ким анда каалаган эле акушер акча жасайм деп эле алып келип эле реклама кылып эле биздин айымдарга муну сунуштай береби. Эч кандай бизде мындай бир бул эмеде контроль жок деп контроль жокпу? 100% бул зыян деген доказательство жок да. Ошондуктан кое алышпайт. 100% бул зыян же 100% зыян эмес деген жок болуп атпайбы? Ошондуктан ар ким өзүнүн эмесине карап колдонуп атат. Бирок көбүнчө ошол гинекологдор аябай реклама кылып сунуштагандар демек биринчи кезекте негедир өзүнүн капчыгын ойлоп аткандай сезим калтырып жатат. Ошондой болуп калат окшойт да? Антип айта албайм. Алар деле өздөрү деле ишенет болуш керек, ушул жардам берет депчи. Аларга деле аялдар жардам берди, жакшынакай болуп калдым деп айтышат да. Ошого ишенип жасашат деп ойлойм. Ошол жардам берди дегенди, мисалы мен бир канча гинекологдордон барып сурасам, ал могул жерде дейт да. Биз могул жерде жардам берди деген биз маякта өзүбүз тиш докторго барганда тиши оорубай калгандай эле жардам берип атат да. Биз маякка көңүл эметкенбиз да. Анан ал даже жардам бергисе дагы убакыт бир канча убакытка эле жардам берет. Ал деген кайра эле бул живой организм кайра эле жайылып кетет атат. Сиз да демек буга макул болуп атасыз, ооба. Түшүнүктүү. Биз бүгүн Жазгүл айым менен негизги сизден сурай турган ушул көпчүлүк айымдардын суроолору көбүнчө сактануу каражаттары боюнча экен. Ошондуктан ушул темага көпүрөөк кайрылдык. Эгерде кандайдыр бир гинеколог адистерине кандайдыр бир суроолоруңуз бар болсо, биздин астыбызга комментарийга жазсаңыз болот. Кийинки конокторубузда дагы сиз ойлондурган суроону берсек болот. Ал эми Жазгүл айым, бүгүн биз ошону жыйынтыктап жатып, сизден кандай бир ушул төрө боюнда бар жана же бою төрөгөндөн кийин аялдарга берчү кандайдыр бир маанилүү бир кеңештериңиз, 3 кеңешпи, 5 кеңешпи, эмне кандай кеңеш бере аласыз, ушуну айтып кетесиз. Жыйынтыктап. Боюнда болуу жана төрө бул ар кимге бериле турган бир ар бир аялга бериле турган бир волшебный нерсе эмес да. Анан бул оңойчулук эмес. Баары эле төрөп атат, сен деле төрөйсүң деген да туура эмес. Боюнда бар кезинде, анан төрөп аткан кезде, төрөгөндөн кийин деле бул кээ бирки аялдарга түшүндүрүп атканда кантип жеткиришти билбей, эркектер да түшүнсүн деп тамашалап калам да. Төрөгөн аял бул авария болгон бир машинандай депчи. Как прежняя уже болбойт депчи. Сиздин кечиресиз, сөзүңүз бүтүп кетти. Менин жолдошум башкача айтат да, сен төрөгөндөн сен жаңы төрөлгөн ал дейсиң деп. Сен организм полный жаңырат. Бул эми кайра төрөй бер деген мааниде. Сиз салыштырыңыз авария болгон машинадай деп. Сону салыштырып экен. Ушул жагында эми айтып өтсөңүз. Боюнда бар кезинде аябай нагрузка болот организмгечи. Кан басымыбыз көтөрүлөт, анан ылдыйланат. Ошо бала чоңоюп атканга ага подстраиваться этет ар бир организмчи. Ар бир клеткабыз подстраиваться этет. Бул чужеродный антиген, 50% бул эркекке тиешелүү. Бул аллерген болот да, ошого күчтүү токсикоз болушат 12 жума. Анан 12 жумадан кийин аябай матка чоңоюп, ичибиз чоңойгондо жүрөктүн даже жери алмашат. Жери алмашкан сайын ал башкача согуп баштайт. Төрөгөндө жүрөктүн иштегени 100 эсе 100% көбөйөт да. Бул эми
Аллахым бизди ушинтип жаратып коюптур. Ошонун баарыны биз өткөрүп атабыз да. Анан ушунчалык кыргыз айымдардын чыдамкайлыгы бар да. Биз Турцияда стажировка өтпөдүкпү? Аякта аялдар уже Европага окшоп аз төрөп баштаптыр. Өзүнүн кадырын билип дегендей. Бул жакшы деп айта албайм. Эми көп төрөгөнүбүз жакшы, бирок төрөгөндөн алдын обследование өтүп, витаминдер менен камсызданып, өзүбүзгө келип, тиштерибизди, чачтарыбызды дарылап, анан төрөсөк жакшы болот деп ойлойм да. Ошол түрктөр айтат да, өздөрү төрөбөй калган аялдар көбүнчө кесарево болуп төрөшөт. Өзүмдү кыйнап эмне кылам? Же өздөрү төрөгөн учурда деле анестезия, наркоз менен төрөшөт да, эпидуральный анестезия деп коет, оорутпайт. Бул ооруу деле аябай шок да организмгечи. Мындан кийин депрессия жөнүндө мен айлап сүйлөшөм да. Бул да аябай күчтүү тема. Аялдар үчүн аябай жаман болгон учур. Ошо анан өзүңүздөрдү тыштап койбоңуздар. Төрөйм, бала чака багам деген бул туура, бирок бул учурда мурдагыдай камкор эркек киши болуш керек жаныбызда. Параллельно акча да табам, бизнести да кылам, кыйын болом деген деп жүрүп аябай ден соолуктан калып калыш мүмкүн да. Бул туура эмес. Балдарга ошол биз төрөгөн балдарды эмнеге төрөйбүз? Биз аларды чоңойтуш үчүн, аларга сүйүү бериш үчүн төрөйбүз. Ошолорго сүйүү берген учурда бизде ресурс, энергия калбай калат. Ошондой болбосун, өзүңүзгө биринчи очередь өзүңүзгө керексиз, анан балдарыңызга керексиз, анан уже башкаларга керекпиз. Ошо беременностьтен алдын, кош бойлуктан алдын гинекологко барасызбы, терапевтке барасызбы, витаминдерди ичип, толуктап өзүңүзгө келип, анан төрөгөндөн кийин дагы ошентип өзүнү караган жакшы деп ойлойм. Бул сиз айткан сөздөрдү мен мисалы 5 баланы төрөп туруп, төрөгөндөн кийин эле бизди төрөт үйүндө чыгарып атканда неонатолог врачтар келгенде эле бардыгы сиз айткан сөздөрдү эле айтат, бирок биз болбой эле кайра 1,5-2 жылдан кийин кайра эле төрөт үйүнө барабыз да. Ошон үчүн ушул сөздөрдү өзүбүзгө жакшы кабыл алыш үчүн көбүрөөк сизге окшогон адистердин кеңешин угуп, билимдерди окуп дегендей көп эле адистер 3 жылда атпай баласын. Сиз азыр сиз айтканыңызды угуп, мындай азыраак төрөгүлө дегендей мага сезилип кетти да. Канча жыл ортого айырмалык жыл бересиз? Мисалы биздин аялдар 20 жашта турмушка чыккан болсо, ар 3 жылда төрөгөндө деле 30га чыкканга чейин уже 5 балалуу болот экен да. 32ге чыкканда 5-чи бала. Эгерде 10 баланы эстесеңиз 40 жашка чейин төрөсө болот. Ошондо дагы аралыгы 2 жыл 3 жыл болот. Бирок аны туура эмес түшүнгөндөр да бар. 2 жыл 3 жыл үйдө жатып эле, анан дагы боюнда болуп, дагы төрөгөн, ал туура эмес. 2 жыл 3 жыл эмнеге берилет аялга? Организм өзүнүн калыбына келтириш үчүн. Кантип келтирет? Тойго барып эмес, туура тамактанбай эмес, үйдө жатып эмес, спортко барыш керек. Туура тамактаныш керек. Ошол кезде психологко керек болсо, депрессия жөнүндө сүйлөсөк, психологко барыш керек, окуш керек, изилдөө керек. Өзүнүн ден соолугу жөнүндө, балдарынын ден соолугу жөнүндө изилдеп, билип, анан грамотный беременный болсо, грамотный эне болсо, ошондо менин оюмча жакшы болот деп ойлойм да. Сөздүн аягында өзүңүз канча бала болсуз? 2 бала. Дагы төрөйм деген пландарыңыз барбы? Буюрса. Сонун көп бала болушун каалайбыз. Амин. Чоң рахмат келгениңизге. Рахмат сиздерге да чакырганыңыздарга. Аябай серьезный болуп кетти. Жана менде болуп кетти да. Роддомдон чыгып атканда точно айтат го. Өзүңөрдү карагыла. Бизге 3 жылдан кийин 3 жылдан кийин 3 жылдан кийин келгиле, анан 1 жылдан кийин монтип келип калбагыла. Жана эми казашка блогер бар го, Лаура Эркебулан точно ушундай ролик тарткан. 1 жылдан кийин кайра эле баягы боюнда барып кайра келип биздин эмебиз. Просто эмелерди сүйлөй берген сөзүң обесценивание болуп калат го. Ошондой болуп калган да. Азыр эми сиз азыр сиз сүйлөп атканда мен ошол эле элестеттим, ошол эле сөздөрдү баягы Опять начала, да? Опять начала деген болот экен. Бирок ошону мен деле көп нерсе бар да ушул сөздөрдө. Эмне үчүн биз ошого маани бербейбиз? Мисалы, эмне үчүн? Мен мисалы азыр акыркы 3 балам катарынан төрөлүп, мен азабын мен эле көрүп атам. Атасы көрбөй эле, атасы эмне келет, чарчат, түндө ыйласа мен эле турам, бак кыйналган мен. Анан кайра эле өзүм айтам да. Кыйналган биз туура түшүк тартып кыйналган биз өзүбүз эле. Эс алуу үчүн аял, кыргыз аял эс алуу үчүн же декретке чыгыш керек, же ооруп калыш керек экен да.
башка мындай эле балдарым чоң болду кечээ деп. мисалы кечээки мини операциядан кийин оюма кечээ жатып алып кечке ой кетти. Мен деген эртең бир клиника таап туруп 5 күн комиссия алышым керек да. Оорут атам да 5 күн эс алып келейин деп Ооба, кечке ой. баардыгы биздин кыргыз аялдар ошентип ойлойт да. Эс алып келишим керек. Жатсам, капельница алсам, анан эс алам.